Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу ушул күндөрү Уфа шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатындагы кыргыз балбандарынын ийгиликтери жөнүндө тааныштырууну улантабыз. Алдыда кененирээк. Уфа шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн 17 август күнү мелдештин экинчи бөлүгүндө жарым финалда күрөш алып барган кыргызстандык мекендешибиз 74 кг салмакта күрөш өткөргөн Стамбул Жаныбек уулу казакстандык балбанга тилекке каршы жеңилип, эртең коло байгөчүн күрөшүү укугун сактап калууга жетишти. Ал эми 57 кг салмак чембирдигинде коло байгөчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн сактап калган Абдумалик Карачев дагы 3-орун үчүн болгон беттеште ата-андашына жеңилип, чемпионатта 5-орунду ээлегенге аргасыз болду. Ал эми 79 кг салмакта күрөш алып барган Мухаммед Абдуллаев коло байгөчүн күрөштө казакстандык балбан менен кескелди. Бул жолу кыргызстандык балбан ата-андашын 4-1 эсебинде жеңип, Кыргызстан курама командасынын капчыгына жаштар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында алгачкы коло медалды алып келди. Ал муну менен эркин күрөш боюнча дагы Кыргызстан курама командасында алдыда мыкты балбандар келе жаткандыгын айтып койду. Ал эми эртең 18 август күнү кыздар арасында күрөштөр орун алат. Анда Кыргызстан курама командасы дагы күрөш өткөрөт. Көрөбүз, Айсулуу, Мерим, Айпердин сиңдилери кандай күрөшөр экен. Биз аны дагы байкап турууга сөзсүз аракетибизди жасайбыз. Ал эми сиздер каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.